Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Бишкектеги Курманжан Датка эстелигинин жанындагы аянтта эл аралык 16-чы Китеп Фест 2025 Китеп фестиваль өттү. Мамлекеттик Китеп палатасы тарабынан 1941-1945 жылдарда жазылган басылмалар жарманкеге коюлду. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жылы жеңишке 80 жыл болуп, анан биздин ошол көргөзмөбүз уюштурулду. Муну менен катар Алипе 1924 жана 2024 аталышында 100 жыл аралыгындагы Алипебиз да көргөзмөгө чыгып отурат. Ушуну менен катар Улуттук жазуучулар союзунда биздин Россия Федерациясынан, Казакстандан, Өзбекстандан атайын жазуучулар союзунан өкүлдөр келишип, котормо таануу, деги эле адабият, маданиятка байланыштуу мастер-класстарды атайын өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышат. Иш-чаранын максаты Кыргызстанда өзгөчө балдар жана жаштар арасында окуу маданиятын көтөрүү, улуу жеңиштин 80 жылдыгын даңазалоо, авторлордун басма үйлөрүнүн, акын жазуучулардын өлкөбүздүн коомдук жана маданий өнүгүүсүнө кошкон салымын белгилөө. Албетте, акыркы жылдары бизде көбүрөөк көңүл бурулуп атат, бирок бул өтө аз. Эмне деген бул сөз? 50 китеп чыгардык, 100 китеп чыгардык. Бул өтө аз. Биздин дилибиз азыркы учурда суусап аткандай. Мындай ушунчалык бизге жетишпейт. Анан биздин жаштарыбыз, кичинекей балдарыбыз, өзгөчө балдар адабияты азыркы учурда жомокторду биз мына окуп беребиз деген жомокторубузду азыр биз башка тилдерде окуп берип атабыз. Бул өтө чоң көйгөй, өтө чоң жетишпегендик. Анан кийин биз азыркы учурда албетте Маданият министрлигинен күтөбүз бир чоң программаларды. Журналист, котормочу жана аналитик Чыргалбек Казыболотов бүгүнкү китеп жарманкесине өзүнүн калемине таандык Сын китеп аттуу китебин алып келген. Ал учурда китептин саны көп, бирок окуган адам аз деп белгиледи. Китеп көп эле чыгып атат, бирок окубай калып атат да. Ошон үчүн мындай форматтагы иш-чаралар ошо китептердин авторлору менен окурмандарды таанытуунун дагы бир жакшы жолу болсо керек. Жалпы жонунан китеп окулбай атканынын бир себеби ал тууралуу маалымат көп жетпей аткандыгы дагы болуп атат. Анткени илгери система болчу да, кандай китеп эмне чыгып атканы жөнүндө адабий сын жана башка. Ошол кенемтени толтуруп мен өзүм да ошо китепте адабий сын форматында бир топ макалаларды жазгам. Анан баягы немеден соц тармактан ошо боюнча жоголуп кетпесин деп, бир чети каалагандар китеп форматында окусун деп ошо боюнча чыгаргам да. Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакыт Абдуллаев дүйнө эли кызыгып окуган бестселлер китептерди жарманкеге койду. Ал окурмандар кызыгып окуп жаткан китептер тууралуу кеп кылды. Мисалы, азыр эң көп сатып аткан китебибиз бул Атомдук адаттар, бул жеке инсандык сапаттарды өнүктүрүү боюнча китеп. Дүйнөдө да көп сатылган китеп, Кыргызстанда дагы мындай жакшы, бизде да жакшы сатып атат да. Көп окурмандар, жаштар өзгөчө ушул китепти окуп атат. Анан албетте, мисалы, бакырбан апаларыбыз бар, бакырбан балдар бар, булар бала тарбиялоо боюнча китептер. Бизде негизинен энелер көп окуйт, аялдар көп окуйт. Ошондуктан ушул китептерди айта алам. Бул китепти болсо, мисалы, китеп бетине саякат китеби окуучулар арасында 3-6 класстар арасында конкурста болуп аткан үчүн азыр мектеп окуучулар арасында ушул китеп жакшы сатылат. Бул андан тышкары мына акыркы аю былтыр чыккан китебибиз, кайра-кайра басылып чыгып аткан китептерибизден бирөөсү. Айгерим Маматова китеп жарманкесине жазуучу Шайлебек Дүйшеевден атайын кол тамга алуу үчүн келген. Жаш окурман Агындылар китебинде чындык бар дейт. Шайлебек Дүйшеев агайыбыздын Агындыларын мен Москвага алдыртып окуткам. Анан кече жарманке болот дегенин капсынан угуп калып, бул жак атайын кол тамга алдырганы келип, кол тамга алып, кубанычым койнума атпай отурат. Биринчиси тилекке каршы атам да ошо 2 китебине койдуруп алдым. Жана жаңы китебин сатып алдым. Агындылар мага чындыгы менен жагат. Бул жакта жалаң чындык жазылган. Бийликтин өкүлдөрү тууралуу, деги эле кыргыз эли тууралуу болгон чындыкты жазып берген. Жана бул жакта 1 грамм жасалмалуулук жок. Ошон үчүн бул китепти сүйүүчүлөрү көп деп ойлойм. Жарманкеге келгендерден азыркы тапта кайсыл китепти окуп жатат сурап көрдүк. Учурда кайсы китепти окуп атасыз? Негизи Манас бөлүмүнүн Манас Семетейди окугам.
Сейтекке кызыгып жүргөм ошол Сейтек бөлүмүндө окуп жаткан учурубуз. Андан сырткары бул чет элдик Америкадан чыгарылган китеп, бул Балта аттуу китепти окуп жаткан учурум. Ушул жума 7 китеп окудум. Фатиманын себеби, болор бала азыр учурда окуп аткан Халит Меканын китеби. Эмне үчүн китеп окуш керек? Мамбет Асан агайдын китебин окудум. Айторко эле. Азыркы күндө Илгир арт чыгармачылык уюму уюштуруп жаткан конкурс болот жылда. Стартбук аттуу. Ошол стартбукка катышып 2 жылдан бери качам десем болот. Ошонун салымы менен жылына бир 50-ден ашык китеп окуп жатам десем болот. Акыркы окуган китебим Узак жолду бүтүрдүм Мукай Элебаевдин. Азыркы учурда Маркумдар үнүн окуп жатам. Белгилей кетсек, 23 апрелде дүйнөдөгү 100дөн ашуун мамлекетте китеп жана авторлордун укугу күнү белгиленет. Ал эми Кыргызстанда 16 ирет белгиленип, бул күнү китеп фестивалынын алкагында өлкөнүн 1000ден ашуун китепканаларында китеп көргөзмөлөрү, акын жазуучулар менен жолугушуулар, концерттер, конкурстар, театр оюндары жана китеп окуу боюнча кызыктуу оюн зооктор өткөрүлөт. Фестивалда окурмандар китептерди басма баасында жеңилдетүү менен сатып алышат.